5-декабрь күнү эртең менен шаардагы жеңиш эс алуу паркында 10дон ашуун отургучтар талкаланып жатканына шаар тургундары күбө болушкан. Буга чейин да ушундай эле окуя катталып, шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан аныкталган болчу. Бирок мэриянын тосмо арызынын негизинде отургучтарды талкалаган өспүрүмгө чара колдонулган эмес. Дем алуучу паркта болгон окуя боюнча бир ай алдын кылмыш каттоо китебине мэриянын кат менен кайрылган, ошол боюнча катталып, ал боюнча адам аныкталып, азыр ордуна келтирүү иш-чаралары жүрүп атат. Деген менен ушул кезге чейин талкаланган отургучтар калыбына келтирилип, орнотула элек. Анын ордуна кайрадан эле отургуч талкалоо окуясы катталууда. Бул иретте мэрия тарабынан окуяга тиешелүүнү аныктоо боюнча милицияга кат жөнөтүшкөн. Тергөөнүн жыйынтыгына ылайык сот аркылуу жазылуу керектигин муниципалдык менчик департаменти көтөрүүдө. Биринчи жолусунда ал оңдоп берем деп 5-6 сом оңдогон. Алып кеп оңдоп, ордуна коюп, баягы буттары мемеден болгон го, цементтен болгондуктан ошо кургагандан кийин коюп турган болуп макулдашылганбыз да. Мунусун кандай кыласыздар? Мунусун эми тергөөдүн эмесине карап иш кылабыз. Эгер жакшы меме болбосо муну сотко өткөрүп, бул адамдарды мыйзам чегинде жазалаш керек. Бул окуяга шаар тургундары да нааразы болушууда. Жергиликтүү казнадан акча каражатты жумшап, отургучтарды койгон мекеме аны сактоонун да аракетин көрүш керек дегендер да бар. Эң негизгиси жаштардын тарбиясына көңүл буруп, аны көзөмөлдөө ата-энеге байланыштуу. Бирок акыркы учурларда өз балдарын тарбиялоо жетишсиз болууда дешет улуу муундун өкүлдөрү. Шаардык мэрия бөлүнгөндө абдан ошо бир жакшы демилгелерди көтөрүп, бир жумуштарды аткарып атат. Бирок ушундай абалдарды байкап аткандан кийин аны бир сактоону дагы бир жолдору боюнча бир ойлонуп, ушул жакта дагы аракет кылса жакшы болот эле да. Албетте биз негизги фокусту ошо жаштардын тарбиялуулугуна, жаштардын башкача ой жүгүртүүгө чакырууга аракет кылышыбыз керек. Ата-эне биринчи баланын түндө каякта жүрөт. Ата-эне контролдош керек. Биздин ата-энелер бир малы жоголса издейт. Үйүнө келбей калса баласы, аны издебейт. Ошон үчүн ата-эне тарабынан баягы балдарга көбүрөөк контрол керек. Шаардык мэрия эс алуу парктарына ар бир отургучту 6000 сомдун тегерегинде орнотконун билдирди. Жалпысынан Жаштык жана Жеңиш парктарына 102 отургуч орнотулган. Бирок жетишерлик көңүл бурулбагандыктан аз убакыт ичинде четинен талкаланып жок болууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.